Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз математика сабагынан убакыт жана аны өлчөө деген тема менен таанышабыз. Убакытты өлчөө, убакыт бул эмнелерден турат? Секундтар, мүнөттөр, сааттар аркылуу, күн менен түн, суткалар, жумадагы күндөр, мезгилдер, жылдар, кылымдар болуп эсептелет. Биз убакытты мына ушул нерселер менен өлчөп, билип алабыз. Демек, убакыттын эң кичине чембирдеги секундтар, ал эми эң чоң чембирдеги бул кылымдар болуп эсептелет экен балдар. Кайталайбыз. Убакыт бул биздин убакытты өлчөөнүн чембирдиктери булар: секундтар, мүнөттөр, сааттар, суткалар, жумадагы күндөр, мезгилдер, жылдар, кылымдар болуп саналат. Тарыхый маалыматтарга көз салабыз балдар. Биздин байыркы замандан бери бүгүнкү күнгө чейин убакытты өлчөөчү ар түрдүү аспаптарды адамдар ойлоп табышкан. Эң алгачкы убакытты өлчөөчү каражат катары алар түйүлгөн жиптер жана оюлган тактайчалар болуп саналган. Андан кийин күн сааты, күндүн жылышы менен убакытты билишкен. От сааты, суу сааты, кум сааты, механикалык саат жана маятник саат. Азыркы электроникалык сааттар. Демек, балдар, алгачкылардан болгон силерге бере турган маалымат ойлоп жазсаңар керек. Түйүлгөн жиптер жана оюлган тактайлардан кантип убакытты билсе болот экен деп карап көрөлү. Тарыхый маалыматтар боюнча эң алгачкы убакытты өлчөө куралы болуп түйүлгөн жиптер жана оюлган тактайлар эсептелген. Күн сайын жыгачтуу оюу менен канча күн өткөндүгүн эсептешкен. Ал эми ар күнү курду түйүп отуруп, алдыда боло турган маанилүү күнгө канча күн калганын аныкташкан. Бул эң алгачкы убакытты өлчөөчү курал катары пайдаланган нерселер болгон. Ал эми андан кийин дагы эмне силерге кызыктуу болуп турат деп ойлойсуңар? От сааты жөнүндө билгиңер келеби? От сааты. От сааты кандай иштеген экен балдар? Болуп көргүлөчү. Убакытты так эсептөөгө болгон аракет от сааттарына келип чыгышына алып келди. От сааттар аркылуу чырактагы күйүүчү майдын же шамдагы момдун өлчөмү менен өлчөшкөн. Ал кандай болгон? Ал ошол мезгилдерде убакытты өлчөө бирдиги шам болгон. Убакыт канча болгонун 2 шам, 1 шам, эгер 1 шам күйүп бүтсө 1 шам болду, 2 шам күйүп бүтсө 2 шам. Ал эми 3 шам күйүп бүткөн болгондо бул бир түндө 3 шам күйгөн болгон дагы, себеби бир түн 3 шамдын күйүп бүтүшүнө созулган. Эгер түнкү 2 шам деп жооп болгон болсо, бул 3 дегенди түшүндүргөн. Ал эми азыркы учурда биз пайдаланып жаткан сааттар кайсылар деп ойлойсуңар балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба, туура айтасыңар. Механикалык сааттар, маятник сааттар, электроникалык сааттар жана кум сааттарын секунда катары пайдаланып келе жатабыз. Азаматтар, эске салып, эсибизге сактап калалы. Убакытты өлчөө бирдиктери. Жыл. Силер көрүп тургандай,
күндү жер шары бир айланып чыгуусу бул 1 жылды түзөт. Ал эми ай жерди бир айланып жерди ай бир жолу толук айланып чыкканда 1 ай убакытты түзөт. Сүрөттөрдү карап, көңүл буруп карап турабыз. Демек, 1 жылда 12 ай бар, 1 айда 4 жума бар, 1 жумада 7 сутка, 1 суткада 24 саат, 1 саатта 60 мүнөт, 1 мүнөттө 60 секунд бар. Эсибизден чыгарбай, эске салып, жаттап, жазып алабыз, эске сактап алабыз балдар. Демек, айткылачы, 1 саатта канча мүнөт бар экен? Туура, 60 мүнөт. А 1 мүнөттө канча секунд бар экен? 60. Ал эми 1 жылда канча ай бар экен балдар? 12 ай бар. Ал эми силерге айта кетчү нерсе, бир кылымда канча жыл бар деп ойлойсуңар? Ойлонуп көргүлөчү. Бир кылымда канча жыл бар? Силерге тапшырма болот. Немки мага тапшырмада жазып айтып бересиңер. Бир кылымда канча жыл бар? Саат бул убакытты өлчөөчү курал. Эмне деп аталат балдар? Туура, саат деп аталат. Биз саат менен убакытты билебиз азыркы учурда. Сааттын биринчи бөлүгү бул жерде белгилер турат. Саат жөнүндө саат менен таанышабыз. Сааттын турган ортосунда турган көк чекит циферблат деп аталат. Циферблат. Андан кийин экинчи бул бөлүктөр. Бул майда бөлүктөр мүнөттөр болуп саналат. Ар бири бир мүнөттөрдөн турат бөлүктөр. Андан кийин мүнөттүн көрсөткүчтөрү. Мисалы 8ге келсе 40 мүнөт болот. Андан кийин сааттын көрсөткүчтөрү чоң сандар менен жазылган. Андан кийин сааттын жебеси кыска жебе сааттын жебеси болот. Андан кийин мүнөттүн жебеси сааттын жебесинен бир аз узунураак. Акыркысы бул кийинки эң кыска узун жебе, батылдам жүрүүчү жебе бул секунда жебеси деп аталат. Ар бир сандын ортосунда 5 мүнөттөн аралыктар бар балдар. Эсибизден чыгарбайбыз. 1 саатта канча мүнөт бар балдар? 60. Туура айтасыңар. Ал эми бир күндө канча саат бар 1 суткада? 24 саат бар балдар. 1 суткада 24 саат бар. Бул деген күн 12 саат, түн 12 саат. Күн менен түндүн теңелиши качан болду? Ким билет? Эске салабыз. Күн менен түн качан теңелет? Күн менен түн, туура айтасыңар, жазында теңелет. Ал 21 март. Марттан баштап күн менен түндүн теңелиши болот, азаматтар. Кана силер көрүп турган бир нече сааттар ар түрдүү убакыттарды көрсөтүп турат. Өзүңөр карап, өз алдыңарча убакытты аныктап көргүлө. Кана биринчи сааттан баштайбыз. Саат канчаны көрсөтүп турат экен балдар? Силер ойлогондой болдубу экен? Саат 6-дан 25 мүнөт өттү дейт. Экинчи саатыбыз канча болду? 3 болду дейт. Туура айттыңар. Саат 10-дон 5 мүнөт өттү. Туура. Кийинки саатыбыз 1 болду дейт. Кийинки саатыбыз 4,5 болду. Бул деген 4-төн 30 мүнөт өттү дегенди түшүндүрөт. Кийинки саатыбыз саат 7-ден 45 мүнөт өттү дейт. Кийинки саатыбыз саат 1,5 болду дейт. Андан кийинки саатыбыз 2-ден 15 мүнөт өттү дейт. Ал эми биздин ортодо турган чоң саатыбыз канча болду деп ойлойсуңар?
Канча болду балдар? Ортодо турган саатыбыз 12-ден канча мүнөт өтүптүр балдар? 12-ден канча мүнөт өттү? Канакей карагылачы. 12-ден 15 мүнөт өттү. Азаматтар, саатты карап биз өз жумуштарыбызды аткарабыз. Мектепке барабыз. Бала бакчадан инилерибизди алабыз. Эртең менен туруп зарядкаларды жасайбыз. Саат менен биз өз убактыбызды туура пайдаланабыз балдар. Кызыктуу нерселер. Бул кызыктар менен таанышып алсаңар болот. Сааттын жебеси солдон оңго карай айланат. Бул деген себеби күн саатынын көлөкөсү да так ошондой багытталган. Күн дагы солдон оңго карай жылып айланып жүрөт балдар. Ал эми бул кызыктуу окуйлучу. Марста бир суткада 24 саат 39 мүнөт 35 секунданы түзөт экен. Бул жердин суткасына дээрлик жакын. Демек, Марс менен жердин айлануусу окшош болот экен. А жердеги сутка болсо 23 саат 56 мүнөт 4 секунданы түзөт. Бул деген бир суткада 24 саат бар дегенди түшүндүрөт. Балдар, эми өзүбүздү текшерип алабыз. Биринчи тестти карайбыз. 1 мүнөттө канча секунда бар? Ким эсеп айтат? Текшеребиз. 60 секунд дедиңерби? Туура айтыпсыңар. Убакытты өлчөө бирдиктерин өсүү тартибинде жайгаштырабыз. Эң убакытты өлчөө бирдиктерин өсүү тартибинде жайгаштырабыз. Эң кичинесинен баштайбыз убакыттын. Секунд. Андан кийин эмне болот балдар? Мүнөт. Мүнөттөн кийин эмне болот? Саат. Сааттан кийин эмне болот? Жума. Жумадан кийин эмне болот? Ай. Текшерип көрөйлүчү. Дагы бир жолу дейт балдар. Туура эмес дейт. Дагы бир жолу карайлычы, эмнени таштап койдук биз? Секунд, мүнөт, саат, жума, ай. Текшеребиз. Туура эмес деп жатат балдар. Убакытты өлчөө бирдиктерин өсүү тартибинде жайгаштыргыла деген суроо болуп жатат. Өсүү тартиби. Секунда болот. Колубуз басылбай калды балдар. Андан кийин мүнөт. Андан кийин сааттар. Жума, анан ай. Алдыга кетебиз. Макалдарды толуктайбыз балдар. Танда бөлүгүнөн карап, жаз, жарыш. Андан кийин кайсы макал туура келет? Кылым окуу, күз күрөш, бүгүн күлкү, учкан куш. Жаз, жарыш, күз күрөш. Текшеребиз. Дагы кийинки макалга дагы өтөбүз. Убакыт тандайбыз. Убакыт, учкан куш. Кийинки түндөгү түлкү, бүгүнкү күлкү. Кылым жашасаң, кылым окуу. Эми балдар текшерип алсак болот. Туура. Силер макалдарга туура жооп бердиңер. Бул сааттар канча болгондугун аныктап алайлы. Ар бир саат канча болгондугун аныктайбыз. Бул саат канча болду балдар? 3 болду. Туура айтасыңар. Бул саатты тандайбыз. Бул саат 2ден 15 мүнөт өттү. Бул саат канча болду? Тандайбыз. 15 мүнөт өттү. Бул саат канча болду балдар?
Канча болду деп ойлойсуңар? Туура. Эмесе ийгилик силерге балдар. Убакыт чембердиктерин эске салып, үйгө тапшырма бир кылымда канча убакыт бар экендигин денеңерден, агаларыңардан өзүңөр окуп, издегиле. Ийгилик силерге. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.